Тесное взаимодействие стран Центральной Азии играет ключевую роль. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы тыгыз кызматташтык аймактын коопсуздугун жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. 2022-жылы биз Өзбекстан менен мамлекеттик чек араны мыйзамдуу түрдө каттоо боюнча тарыхый келишимге кол койгонбуз. Эми кыргыз-тажик чек арасы толук макулдашылды. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жакында Бишкекке болгон тарыхый иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек ара боюнча келишим түзүлүп, ал үстүбүздөгү жылдын 25-мартында ратификацияланды. Бул маанилүү окуяны Кыргызстан менен Тажикстан элдери да жалпы аралык коомчулукта зор шыктануу менен кабыл алышты. Бул өз ара ишенимге, урматтоого жана тынчтыкта жанаша жашоого умтулууга негизделген эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүндөгү жаңы этапты символдоштурду. Биздин аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту камсыз кылуу чараларын бекемдөөнү улантуу менен 31-мартта Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин үч тараптуу жолугушуусу өттү. Иш-чаранын алкагында үч өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын кесилишкен чекти жөнүндө үч тараптуу келишимге кол коюлду. Мир по обеспечению мира и стабильности в нашем регионе.